Биринчиден аялыңарды жалгыз Россияга, Европага иштегенге жөнөтпөгүлө. Мен ушундай молдамын да, мен адамдардын көптөгөн сырларын угам. Көп киши сырлашат менен. Ошол жерде жүргөндөрдүн көпчүлүгүн эмне кылып атканды билем. Кандай болуп аткан? Биз эркек, аялбыз, бири-бирибизсиз болбойт. Шудасыздарбы? Болбойт отдельно жүргөн. Экөө бир болгон жакшы, алыста жүрсө. Же болбосо ушул жерде жүрүш керек чоң. Андай айта турган нерсем ушул мынакей. Квартираңды төлөп атсаң, үй бүлөңнүн морозилкаң ичинде толтура болсо, тамак ашың бар болсо, карыздан төлөп аткан болсоң, сен үй бүлө багып атасың. Сен жолуң ачык эле. Шудасыңбы? Сен жолуң ачык эле. Просто бул көдөрүң тойбой атат да сен. Бир аз сабыр кылып турсаң, Алла ачат. Мен көбүн айтып атам. Канчасы балдар өтөт. Азыр рахмат айтып келген аябай көп. Устаз чыдап кой, кичине сени кыла бер дедиң эле, мына Кудай насип экен, ишим оңголду, мынакей деп кээ бирлер жанагындай мындай чоң бир нерсеге эми алып келишип, себет алып келип, дуа кылып коюңузчу, ушундай болдум, оңолуп кеттим деген нерселер бар. Көп аябай. Кетирбей койгом, Россияга кетирбей койгом, Европага кетирбей койгом. Ушул жерде жүрө берчи деп. Мен бул жерде 4-5 айттым баягы. Ушул жерде жүрө турчу сен депчи. Каяка жолуна салып түшүнбөйм. Аны каяка алып кетесиң деп коюш. Менден сурасаңар каяка барганын айтып берем азыр.